salatu wassalamu ala seyyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир туган, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселердин жаратуучусу жана кожоюну жападан жалгыз Аллах Таала. Жана алардын муктаждыктарын бүтүрүп камсыздап берүүчү дагы Аллах Таала. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде адам баласын жана андан башка бардык жандыктардын рызкысын жеткирип берүүнү өз жоопкерчилигине алган. Аллах Таала бул туурасында мындай деп айтат: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха." Аяттын мазмунунда жер бетинде бардык жандыктардын рызкысы биздин мойнубузда деп Аллах Таала айтты. Башка бир аятта: "Ла насалука ризкан нахну нарзукук вал акибату литтаква." Биз сизден рызкы сурайбыз, рызкыны биз беребиз. Жакшы акыбет такыбалыкка деп айткан. Жашоодо адам баласын түйшүккө салып кыжылат кылган, ойго батырып, жүрөгүн кыйнаган нерсе рызкы маселеси. Кантип кайдан табам деген нерсе адамдын жүрөгүн өйкөйт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде адам баласына кайра кайрылып, рызкыны мен берем деп айтса дагы адам баласыга көңүл бурбастан, маани бербестен, рызкынын аркасынан чуркап, Аллах кечирсин, кээ бир учурда Алланын өкүмдөрү дагы анын себебинен калып кетет. Туура Аллах Таала дүйнөнү себептер дүйнөсү кылып жаратты. Кесип кылуудан, мээнет кылуудан шариятыбыз, динибиз эч качан тыйган эмес. Бирок бир нерсени билип алуу зарыл, рызкынын себептерин көбөйтүү менен адам баласынын рызкысы эч качан көбөйүп кетпейт. Тагдырда канча жазылган болсо, андан артык ала албайт. Балким рызкынын себептерин көбөйткөн ордуна рызкыны кайсы нерсе берекелүү кылат жана кайсы нерсе берекесин кетирет, ошону билип алуу зарыл. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн мубарак хадисинде мындай деп айтат: "Лайсал гина ан касратил аради, валакиннал гина гинан нафс." Нерселердин көптүгү байлык эмес, чыныгы байлык бул жүрөктүн байлыгы деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде рызкынын берекесин кайсы нерсе качырат, эреже катарында баяндап мындай деп айтат: "Инна ражула ла юхрамур ризqa биддан бiyusibuhum." Акыйкатта адам келе турган рызкыдан кылган күнөөсүн айынан куру калат. Аллах Таала адам баласына өзүнүн жакшылыктарын дайыма жамгырдай жаадырууну каалайт. Бирок хадисте айтылгандай кылган катачылыгынын күнөөсүнүн себебинен ошол жакшылыктардан, неаматтардан куру калат. Демек күнөөдөн сактануу зарыл. Хадистин сырткы түшүнүнө караганда адам баласы күнөө кылган сайын рызкысы азая берет деген түшүнүк келет. Бирок дүйнөдө кээ бир күнөөкөрлөр мал мүлктүү болуп, жыргалчылыкта, кененчиликте жашап жатат го деген суроо пайда болот. Бул суроонун жообу мындайча: рызкы бир гана мал мүлк, байлыкка чектелбейт. Адам баласынын жашоосундагы тынчтык, бейпилдик дагы рызкы болуп эсептелет. Эгерде ушунчалык байлыгы көп болуп, жашоосунда тынчтык, бейпилдик жок боло турган болсо, анда ал байлыктын эч кандай пайдасы жок. Рызкы деп дүйнөдөгү нерселерди гана айтпайт. Балким акыреттеги жакшылыктар, сооп сыйлыктар дагы бул рызкы болуп эсептелет. Экинчиден бул хадис имандуу адамга гана тиешелүү болушу да мүмкүн. Себеби имандуу адам күнөө кылса эскертүү катарында дүйнөдө кыйынчылык сыноолор келе берет. Ал эми күнөөкөр имансыз адамга истидрач катары, башкача айтканда азабын көбөйтүш үчүн дүйнөлүк нерселер ал адамга бериле бермекчи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.